Шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгы 3 айдын жыйынтыгын чыгарган маалымат жыйыны уюштурду. Анда башкармалыкта жыл башынан бери аткарылган жумуштар айтылды. Анда жарандар жеке менчик турак үйлөрүн эч бир мамлекеттик кызматтардын уруксаты жок эле тегерете коруктап алган фактылар көп кездешкен. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, тыгыз иш алып барылган. Бул жерде көптөгөн мыйзамсыз жер ээлеп алуулар, курулуштардын мыйзамсыз кургандар аныкталып, жеринде акт түзүлүп, атайын укук коргоо органдарына, сот органдарына бул материалдар өткөрүлүп берилди да. Маалымат жыйындан соң сөз курулай болбосун үчүн жеке менчик турак үйлөрдүн мыйзамсыздыгын башкармалык кызматкерлери жеринде ачыктады. Туникасын жаптырабыз, ашын бирөө мана келе алсын. Эми бул жактарды эми таза кармасын, мына жерлерди. Мусурларды тазалап, мына жерлерди тазалап. Эми бул жакты тоону ыйыктоо. ЮНЕСКОнун баалуу мурастар тизмесине кирген Сулайман тоонун тегеретесинде 560 курулуш бар. Алардын канчасы мыйзамдуу жана канчасы мыйзамсыз экендигин аныктаган топ дале иш жүргүзүүдө. Сулайман тоонун 137 гектар жер аянты ЮНЕСКО тизмесине 2009-жылы кирип корукка алынган. Бирок азыркы күнгө чейин мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан мамлекеттик акт бериле элек. Тоонун балансында болсо 78 гектар гана жер бар. Калган бөлүгү кандайдыр бир себептер менен менчикке өткөндүгү божомолдонот. Бул боюнча Сулайман тоо музейи тарабынан бир канча иш сотко өткөрүлгөн. А негизи корукка алынган аймакты эч ким менчиктештирүүгө укугу жок. Өкмөттүн токтоо менен шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгы Сулайман тоо аймагындагы мыйзамсыз курулуштарды ушул жылдын февраль айынан бери аныктап, түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кээ бир жашоочулар туура түшүнүп, курулуштардын тосмолорун жылдырып баштады. Айрым тургундар курулуштарын жылдырбоо аракетин көрүп келет. Жумушчу комиссиянын мүчөсү болуп, мен өзүм да жеке катыштым. Бул жерде биздин башкармалыктын адистери талбай 15-20 күндөн ичинде эмгектенип, бул жерде көптөгөн жумуштар жасап, алардын ичинен ошол экинчи жолку түзүлгөн ведомство аралык комиссиянын актысына ошол тиешелүү сунуштарды бердик. Ал эми Достук 2 аймактык кеңешиндеги Водозаборная көчөсүндөгү жашоочулар мыйзамсыз жерди ээлеп 2 кабат үй салып алгандыгын башкармалыктын кызматкерлери иликтөөгө алган. Натыйжада 4төн ашуун үйдүн жашоочулары бири-бирин атандашып, эл жүргөн унаа жолго чейин чыгып кетишкен. А мындай көрүнүш жолду тартып, ары бери өтүүгө ыңгайсыздык жараткан. Булар крандарды ачып коет, ошол жерге кир жууйт, ошол жерден коет, ошол саркынды суу түшүп, тетиги жерден кайрып ал бурага кирип куюп атат. Эми буга биз эскертип бардыгына айтканбыз. Экологиядан да келген болчу, алар предписание берген эле үйлөрүнө септик казуу боюнча. Шаар куруу жана архитектура боюнча Ош шаарынын башкы башкармалыгынан берген маалыматына караганда, жашоочулар ээлеген жердин кызыл китебиде эч бир кызматтан жашоого мүмкүн деген кагаз да жок. Эскертүү баракчасын берип, туура түшүндүрүп, ушуларды токтоткула деп ушуларды курулуштар токтоттук. Бүгүнкү күндө 2 үйдүн ээси азыр бүгүнкү күндө келбей атат. Бирок буларды мажбур түрүндө сотко берип буларды буздуртабыз. Водозаборная көчөсүндөгү жашоочулар өзүнө бөлүнгөн жерден сырткары кошумча жол тарапка чейин тосуп алган. Аларга мыйзам чегинде чара көрүлөт. Ал эми алардын үйүнөн чыккан саркынды суу аймактагы көчөнү каптап, ак буура дайрасына кошулат. Siz barıp özgürlerlikini oğlatırlar aşağıda. Özgürlerlikini oğlat, kapkatta kişiler aşağıda sağlıp yazıp o elgeni makıl yaptı. Bil, kimi giden düştü ahlet, kimi giden düştü. Чуулуу маселени шаардык архитектура карап өз чечимин чыгарып, тийиштүү органдарга өткөрүп берди. Жыл башынан бери жеке менчик турак үйлөрдүн мыйзамсыздыгын аныктаган 3 үйдү сот карап жатат. Жана да мыйзамга ылайык келбеген 7 үй Ош шаардык прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Ал эми башкармалык өткөн жылы жеке менчик турак үйлөрдүн мыйзамсыз курулушун бузуу үчүн 7 ишти сотко өткөрүп, 2 иш боюнча сот бузулсун деп чечим чыгарган. Максуда Кудайбердиева, Айбек Үсөнү уулу, Күн чабыт.